Зеленский украиндерге согуш абалында курал колдонууга уруксат берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украинаны коргоого жарандардын катышуусун камсыз кылуу жөнүндө мыйзам долбооруна кол койду. Бул тууралуу документ Жогорку Раданын расмий сайтына жарыяланган. Мыйзамга ылайык Украинага куралдуу агрессия жасаган адамдарга каршы курал колдонгон жарандар жоопкерчиликке тартылбай турганы айтылат. Кабыл алынган чечимде мергенчилик, спорттук жана премиум куралдарды колдонууга уруксат берилген. Украинанын президенти тиешелүү жарлыкка кол койгондон тартып, мыйзам күчүнө кирди жана согуш мезгилинин бардык мезгилинде колдонулат. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Украинадагы согуш, дүйнөдө азык-түлүккө баалар өсүп, кымбатчылык апааты басабы. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын башчысы Дэвид Бизли Украинадагы конфликт дүйнөдөгү тамак-ашка болгон баалардын кескин өсүшүнө алып келээрин эскертти. Бул кедей өлкөлөрдө болуп көрбөгөндөй каатчылыкка алып келери күтүлүп жатат. Украина жана Россия азык-түлүктүн ири экспортерлору эле. Бул эки өлкө ортосундагы согуш айдоо иштерине кедергисин берип, баалар өсүшү күтүлүп жатат. Дэвид Бизли бул көрүнүш дүйнөдөгү айрым өлкөлөрдөгү адамдардын ачкачылыктан каза болуу коркунучуна алып келээрин эскертти. Жер жүзүндө болуп жаткан тозоктун түбүнө жеттик деп ойлосоңуз, андан да жаманына баратат, деди ал. Россия менен Украина Европанын буудай кампаларына окшош эле бул эки өлкө дүйнөлүк буудайдын 1/4-ин камсыздашуу. Ошондой эле дүйнөдөгү күн карама майына жана данына болгон муктаждыктын жарымын жапчу. Украина дүйнө өлкөлөрүнө жүгөрүнү да сатчу. Серепчилер бул согуш буудайдын түшүмүнө таасирин берип, ага болгон баа эми 2 эсеге өсөт деп болжолдоп жатышат. Бизли BBC-нин дүйнөлүк кызматынын Business Daily программасына интервью берип жатып, дүйнөдө ачарчылыктан каза болушу мүмкүн адамдардын саны Украинадагы кризиске чейин эле 80 миллиондон 276 миллионго өскөнүн айтты. Анын себептери буга чейинки дүйнөдөгү конфликттер, климаттын өзгөрүүсү жана коронавирус. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын башчысы Бизли Кара деңиз жээгинин аймагынан буудай импорттоп келген мамлекеттер Украинадагы согуштан көбүрөөк жабыркайт деп жатат. Ливанга буудайдын дээрлик 50% Украинадан келет. Ошондой эле тизмени Йемен, Сирия, Тунис менен уланта берсем болот. Бул өлкөлөрдүн баарына Украина буудай кампасында эле, деди ал. Кетмен эмес, курал көтөргөн дыйкандар. Дүйнөдөгү 60-тан ашык өлкөлөрдө иш алып барган Yara International BBC-ге буудай дефицити түшүмгө таасирин берип, глобалдуу азык-түлүк кризисине алып келет деп билдирди. Украиналык юрист Ивана Дариченко эл аралык соода арбитражынын эксперти. Ал Украинадагы дыйкандар айдоо таласын таштап, россиялык баскынчылыкка каршы колуна курал алганын айтты. Дариченко BBC-ге жер менен иштей турган эркектер азыр ошол жерин коргоп жатышат. Эгер алар муну кылбай койсо, анда кийин ал кайсы жерге эгин айдайт? Ушул тапта өлкөдө согушка карата кол кабыш кылбаган бир да адам жок, деди. Юрист ошондой эле азыр болуп жаткан согуш айыл чарба продукциясынын экспорт жолдорун да талкалаганын айтууда. Украиналык аскерлер Россиянын кол салуусунан кийин коммерциялык бардык жүктөргө чектөө койгонун билдирди. Жүк ташыган кемелер суудан чыга албай же аларга жүк сала албай калышты. Анткени ал жерлер согуш жүрүп жаткан аймактар болуп жатат. Тилекке каршы азыр Украинадан сырт жака жөнөтчү эчтеке болбой жатат. Дариченко бул көрүнүш бизнес үчүн чоң жоготуу эле эмес, гуманитардыкта жоготуу экенин баса белгиледи. Себеби Украина эми Түштүк Чыгыш Азия, Жакынкы Чыгыш жана Африка өлкөлөрүнө жана дүйнөлүк азык-түлүк программасы өңдүү уюмдарга товар жөнөтө албай калды. Тамак-ашка болгон баалардын инфляциясы айрым өлкөлөрдө Украинадагы согушка чейин эле жетчү жерине жеткен. Мындан улам Түштүк Африкалык экономист Вандиле Сихлоба Африка жана ага жакын өлкөлөр үчүн буудай импорттоо жагы кандай болот деп кабатыр. Сихлоба Түштүк Африканын айыл чарба соода палатасынын башкы экономисти. Ал BBC-ге кымбатчылыкты кыска мөөнөттөгү маселе деп, андан жаманы эми өнүмгө тартыштык жаралбаса болду деп жатат. Согуштун канчага чейин созулуусун карап, Африканы көздөй келген жүктөрдү кыскартып жатканын байкаса болот. Бул тамак-аш тартыштыгына алып келиши мүмкүн. Өзгөчө Түндүк Африка жана Чыгыш Африка өлкөлөрүндө кризис жаралышы мүмкүн. Алар азык-түлүккө болгон глобалдык баалардын индексин карап, жыл башында эле баалар асман чапчыганын көрсө болот, дейт. Азыркы кризис кырдаалды ого бетер курчутуп, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү керектелүүчүлөрдү убайымга салууда. Дүйшөмбү күнү жер семирткичтерди өндүргөн дүйнөдөгү ири Yara International компаниясы Украинадагы согуш бул тармакка кедергисин берсе, ал барып кайра эле тамак-аш баасына таасир этерин билдирди. Газга болгон баа өсүп, буга чейин семирткичтерге баа ансыз деле көтөрүлүп келген.
Россия калий, фосфат өңдүү жер семирткичтердин негизги ингредиенттерин өндүрөт. Алар айыл чарба продукцияларынын түшүмүнүн башкы шарттары. Булак BBC Чекит.com